Салам, бүгүн биз сиздер менен binary же болбосо кыргыз тилиндеги экилик система же экилик сандар жөнүндө түшүнөбүз. Жана бул эмне экен, ошондой эле биз түшүнгөн ондук санды экилик санга кантип алмаштырабыз, ушул боюнча тема өтөбүз. Биринчи эле binary деген эмне? Binary деген ошол бир гана ноль же бирден куралган сандар болуп эсептелет, же болбосо система деп айтып кое беребиз. Мисалы компьютерлер бир гана ноль менен же болбосо бирди гана колдонуп маалыматтарды сактайт деп баарыбыз эле билебиз. Ошол binary түрүндө сохранить этилет деген сөз. Экилик система кайсыл жерде колдонулат дейт? Азыркы айткандай эле компьютерлерде колдонулат жана алар маалыматтарды экилик системада сактайт. Биз күнүмдүк жашоодо мисалы мына сол жактагы көрүп жаткандай бир адам арабский языкты биле турган болсо, ошол языкта эле сүйлөй турган болсо, экинчи адам мисалы кыргыз тилинде эле түшүнөт, кыргыз тилинде эле сүйлөйт. Экөө бири-биринин языгын билбейт. Ошондуктан ортодо кайсы процесс керек болот? Экөө сүйлөшүш үчүн которуу процесси керек болот. Ошого окшош эле мисалы биз адамдар сүйлөп атканда, адамдар салам, 1, 2, 30, 40, 100 же болбосо башка ушундай сөздөрдү сүйлөйбүз дагы, бирок компьютер ошол боюнча түшүнө албайт. Себеби компьютер 0 жана 1 деген binary тилинде да гана түшүнөт. Ошондуктан адам түшүнүүчү сандарды ошо компьютер түшүнүүчү экилик санга алмаштырып берүүсү керек. Конечно, эми компьютер өзү бул процессти аткарат, бирок биз күнүмдүк жашообузда ошо кантип которушту үйрөнүп алсак аябай эле керектелет. Себеби кандай бир программирование кылабызбы дейбизби, ошол учурларда аябай эле керек процесс болуп эсептелет. Экилик санга алмаштырууда эки метод бар. Кантип алмаштырса болот? Эки метод менен алмаштырсак болот. Азыр мен сиздерге экөөнү тең көрсөтөм. Кайсы бири сиздерге ыңгайлуу болсо, ошол боюнча кийин иштесеңиздер болот. Биринчи метод көпчүлүгүбүз эле жакшы көргөн болсок керек. Мисалы, ондукту экиликке бөлүп акыры чыккан калдыктарын эле жыйнап койсок, 0 бирлер пайда болуп калат. Кандай? Мисалы, 68ди экиликке алмаштырабыз десек, 2 эле бөлө беребиз кечке. 68ди биринчи 2-ге бөлөбүз. 2-ге бөлсөк 34 чыгат. 68ди 2-ге бөлсөк 34 дагы калдыгы калбайт. Калдыгы 0 калат. Эми 34-тү 2-ге бөлө турган болсок, 1 17ден тиет дагы калдыгы 0 калат. 34-тү 2-ге бөлсөк 17 дагы, бир дагы калдык калбайт. Эми 17-ди дагы 2-ге бөлсөк, канча 8ден тиет. 8ден 1 калдык калат. Мисалы 17-ди 2-ге бөлсөк, биринчи 8ден бөлсөк 16, 16дан 17ден 16-ны кемитсек 1 калат, 1 калат. 8-ди 2-ге бөлсөк 4 болот дагы, калдыгы калбайт. 4-тү 2-ге бөлөбүз. 4-тү 2-ге бөлсөк 2ден тиет дагы, калдыгы калбайт. 2-ни кайра дагы 2-ге бөлөбүз. Ошондо 1ден тиет. 1ди 2-ни 2-ге бөлгөндө 1, калдыгы 0. Эми акыркы калган 1ден баштап жогоруга карап стрелка коебуз. Стрелка койсок, бул жака жазайын. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0. Демек 68дин ондугун экиликке алмаштыра турган болсок, 1 0 0 0 1 0 0 деген экилик сан чыкты. Бул жерде кошумчалай кетчү нерсе 1 0 0 0 1 0 0 дегенди бирден караганда бит болуп эсептелет. Азыр 1 2 3 4 5 6 7 7 биттүү экилик сан чыгат экен. 7 бит. Ушуга эле башка дагы бир мисалды карай кете турган болсок, бул жерде коюп турайын. Азыр экинчи методду гана да текшерип көрөбүз. Мисалы 100дү ала турган болсок, 100дү экилигин чыгарып көрөлү. 100дүн экилигин чыгарсак, 100дү 2-ге бөлсөк 50дөн тиет, калдыгы жок. 50-ни 2-ге бөлөбүз. 25ден тиет, калдыгы жок. 25-ти 2-ге 10, 2ден берсек 1 калдык калат. 1 калдык калат. 12-ни 2-ге бөлсөк 6, калдык калбайт. 6-ны 2-ге бөлөбүз 3, калдык калбайт. 3-тү 2-ге бөлсөк 1ден тиет дагы. 3дөн 2-ни 2 болот го. 1 калдыгы бул жака жазабыз. Эми бул жактан стрелка кыла турган болсок, 100дүн
ондугун 1 1 0 0 1 0 0 болот экен, экилик 1 1 0 0 1 0 0 7 биттүү ушундай сан болот экен. То есть 100дүн ондугун экилик алмаштырганда 1 1 0 0 1 0 0 деген сан чыгат экен. Экинчи метод болсо 2'nin даражаларын жаза алабыз. Биринчи 2'nin 0'үнчүсү, 2'nin 1 2 2 булар канча болот? 2'nin 0'үнчүсү 1 болот, 2'nin биринчиси 2 4 8 16 32 64 128. Азыр бул жакка жазайын мен. 68 2'nin 10'uncusu 1 0 0 0 1 0 0 0. Ушул эле 68ди кыла турган болсок, мынтип биринчи жаза алабыз дагы. 128 64 32 16 4 8 8 4 2 1 деп жаза алабыз дагы. Эми 68ди чыгара турган болгонубуз үчүн карайбыз. 68 128 68ден чоң, ошондуктан чоң болгон үчүн муну x кылабыз. 68 64дөн караганда чоң. То есть 64 68ден кичинекей, ошон үчүн муну тегерек кылабыз дагы. Ушул тегеректеген саныбызды 68ден кемитебиз. 68ден кемите турган болсок 4 калат, 4 32 4дөн чоң x, 16 4дөн чоң x, 8 4дөн чоң x, 4 4 менен тең тегерек кылабыз дагы. Ушуну кемитебиз кайра. 4 кыла турган болсок 0 болот, демек 0 калды. Булар дагы жок болот экен дагы. Эми тегеректенгенибиздин тушуна гана бирди коюп, бирди жаза алабыз да, калгандарына 0 чыгарсак жазсак болот. Мисалы 1 0 0 0 1 0 0. Мына ушул 68дин экилик саны. Салыштырып көрөлүчү жана биринчи метод менен 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 экөө туура. 1 0 0 1 0 0. Бул биринчи метод менен, бул экинчи метод менен болду. Эми экинчи жазганыбыз мисалы 100дү жана иштеп көрдүк го. 100 100 1 1 0 0 1 0 0 чыкты. Муну дагы экинчи метод менен иштеп көрөбүз. Жүздү жаза алабыз. 128 100дөн чоң x, 64 кичинекей. Тегеректейбиз дагы, ошол тегеректегенибизди кемитебиз. 6 3 болот, эми 36 32 кичинекей 66дан, муну дагы тегеректейбиз. Эми 32ни кемитебиз, тегеректегенибизди 4 калат, 4дөн 16 чоң x, 4дөн 8 чоң x, 4. Эми ушул тегеректегенибизди кемитип көрөбүз. 0. Демек 0дон 2 чоң, 0дон 1 чоң x. Мындай жаза турган болсок 1 1 0 0 1 0 0. Мына менен салыштыра турган болсок 1 1 0 0 1 0 0 экөө тең туура чыкты. Бул биринчи метод менен чыгарганыбыз, бул экинчи метод менен чыгарганыбыз. Дагы бир мисал иштей турган болсок, мисалы 25ти биринчи метод менен жана экинчи метод менен чыгарып көрөбүз. Биринчи метод 25ти 2ге бөлүп чыгарабыз. 25ти 2ге бөлөбүз. 10 2ден тиет, калдыгы 1. 12ни 2ге бөлсөк 6, 6 калдыгы 0. 2ге бөлөбүз. 3дөн калдыгы 0. 3тү 2ге бөлө турган болсок 1ден тиет дагы, калдыгы 1 болот. Мына 3дөн 1ден бере турган болсок 2 болот дагы, 1 калдыгы ашат. Ошону мына жака жаздык. Эми муну өбөсүнө кала турган болсок 1 1 0 0 1 чыкты. Демек 25тен экиликке кылганда 1 1 0 0 1 болот, 5 бит пайда болот экен. 5 бит. Bits. Экинчи метод менен ушуну эле чыгарып көрө турган болсок, жанагындай жаза алабыз. 1 2 4 8 64 128. 25ти жазабыз. Буну өчүрүп турайын. 25 128 25ден чоң x, 64 чоң x, 32 чоң x, 16 кичинекей. 16ны кемитебиз. 4 9 9, 9 8 9дан кичинекей тегерек кылабыз дагы. 8 кемитебиз 1. 4 1ден чоң x,
2 birden çoğun x 1 1 менен тең тегерек дейсиз. Демек 1 1 0 0 1 чыгат экен. Бул экөөнү салыштыра турган болсок, экөө барабар чыкты. Мына ушундай кылып эле ондукту экиликке алмаштырсаңыздар болот.